Başladık. Ар бир жазуучу бүт тиги күчүн жумшаттырып анан китептерине берип китептерин калтырат. Ал канча жыл жашайт ал бөлөк маселе. Китеп ар бир автордон узак жашайт. Узак жашайт. Анан көп болсо китепти жазып атканда бир болор-болбос гонорар алат. Кийин анан бул китеп мисалы байлардын мүлкү укум-тукумуна калса, бул чыгармачыл адамдардын эмгеги, китептери элдики болуп калат. Мындай айтканда. Анан ошол китеп канча бир жолу чыгыш ыктымал да, жакшы китептер. Ошо менен тиги баягы көзү тирүүсүндөгү неметкен өкмөттүн каражатын кийин оны сактап алат. Өкмөт кетирген акчасын. Андан башка дагы улуттун байлыгы болуп калат. Андан башка жаңы муунду тарбиялайт. Андан башка адабий мектеп болуп калат. Ошол чоң жазуучунун китебин карап отуруп, кийинки чыгармачы жаштар ошондон үлгү алат. Таасирленет, анан ошондон жакшы чыгарма жазууга аракет кылат. Мына ошентип адабият өзүн миңге сактайт деп айтсам болот да. Бирок авторлордун маселеси өмүрү бар кезде чечилбей келет да. Чечилбей келет. Анан мына могуреки бүгүн майрам күндөрү биз айтаар элем ушул адабиятка бир өзгөчө 30 жылдан бери айрыкча мындай баш үчүн жыйганга адабият деген эмне экенин, ал элдин түбөлүк байлыктарынын бири экендигин, андан башка тил байлыгы да адабият экенин, элдин руху да ошондо турганын, ошонун баардыгын бир терең ойлонуп, анан адабиятка өзгөчө мамиле кылыш керек. Мисалы жакшы тексттер болсо ырлары, музыка жазылат. Жакшы пьеса коюлса спектакль болот. Жакшы проза болсо тиги кино тартылат. Демек баардык искусствонун эмеси түбү ошо адабияттан башталат да. Ошон үчүн адабиятты мындай бир кастарлаганга, түшүнгөнгө, адабияттын мааниси эл үчүн өтө керек экендигин биз баамдай турган учур келди. Мына өзүбүзчө мамлекет болгонубузга 30-дан өтүп 40 жылга карай баратат. Ошондуктан биздин ушу көз карашыбыз тууралуу адабиятка бир жаңыча мамиле кылчу учур келмек өтүп баратат да. Рахмат.